Ассаламу алейкум достор, туугандар, коллегалар, кандайсыңар? Менин атым Искендер болот. Бишкек шаарында Яндекс Таксиде иштейм, билесиздер. Бүгүнкү видеону бир жакшы жаңылык менен баштайын дедим, сиздер менен бөлүшөйүн дедим. Жакшы жаңылык. Эмне жаңылык десеңиздер, мындай DJI Osmo 360 деген камера алдым. Экшн камера. Асыл эмес, но бэушный. Бэушный дегенде 1 ай мурун алынган. Ошондой болсо дагы ушул камераны алдым. Куттуктап койсоңор болот комментарийде. Азыр распаковка кылып көрсөтөйүн, ичинде эмне бар экен. Достор, бисмилла деп мына распаковка кылып атам. Так, камеранын өзү мына момундай болгон кичинекей болот экен коробкасы. Так, гарантиясы менен 1 ай мурун 8 октябрда алынган неме экен. Камера экен, мына баардыгы запечатанный, жапжаң эле бойдон бир эле жолу видео тартып, ошентип көргөн экен да. Бул видеону көрүп атсаң, Рустам деген бир баладан алдым. Рустам, рахмат сага. Мына, Кудай буйруса. DJI 360 бир бөлөкчө болгон бир камера экен. Кудай буйруса ушуга тартып баштайбыз. Андан тышкары эмнеси бар экен? Бул мына бунун ичинде чисто камерасы бар экен. Андан тышкары коробкасы бар экен. Бунун ичинде неме? Зарядка. Немелер бар экен. Зарядный устройствосы. Бунун ичинде 3 батарейкасы болот экен. Андан тышкары дагы эмнеси бар экен? Андан тышкары чехолу бар экен. Мягкий болгон. Момундай болгон. Өзүнүн фирменный чехол экен. Андан тышкары момундай кагаз, бирденселери короче бар экен. Дагы бир держатели бар экен. Андан тышкары өзүнүн да держательдери бар экен. Аны уже тагып койдум. Андан тышкары момундай держательдери бар экен. Кудай буйруса, эми жакшы видеолор чыгып баштайт, достор. Колдоп, лайктан басып, комментарий жазып, андан тышкары мондай дагы немеси бар экен, чехолу бар экен. Азыр көрсөтөм. Так, чехолу мондай. Бир резиновый чехолу бар экен. Короче, камера жакка мондай кийгизип коет экен да. Монун камерасыны тиги царапина болуп бирдеке болуп кетсе, кымбат турат дейт да. Ошон үчүн мынтип кийгизип коет экен. Анча-мынча переноска кылып жүргөнгө. Ушундай болот экен. Ушунусу бар экен. Эми андан тышкары эмнеси бар экен десеңер, селфи палка. Бул узарып кетет экен, 1 метр 20 сантиметр болуп кетеби? Неме деп турат, мына коробкасында 1 метр 20 сантиметр деп турат, ооба. Узарып кетет экен. Кудай буйруса, анча-мынча пробкада турганда буну деп туруп узартып туруп анан айлектен чыгарып видео тартып коебуз. Андан тышкары эмнеси бар экен? Зарядкасы бар и немеси держательдери бар, өзүнүн держательдери. Кудай буйруса, держательдерин тагып койдум ордуна. Ошондой, достор. Эми Кудай буйруса жакшы видеолор чыгып баштайт. Ошон үчүн лайктан басып, комментарий жазып, каналга катталып, колдой туруңуздар. Так, достор, андан тышкары, камерадан тышкары бул негизи петличный микрофон деп коет, беспроводный петличный микрофон. Буну мурун эле алгам. Кудай буйруса, короче, полностью укомплектован деп коет го. Ошондой болуп калдык, Кудай буйруса. Буну мурун эле алгам. 1900 сомго эле, 1800 сомго ушундай алгам. Так, достор, жумушту баштадык. Кудай буйруса, мына бүгүн 7 ноябрь 2025 жыл, күнгө жума, жумаңыздар майрек болсун. Таксометрге келсек, достор, таксометр, мына карагылачы 4.90 болуп калыптыр. Рейтингим. Эми бул приоритет көтөрүлөт. Принятый заказы 0 болуп кетиптир го. Из 30. Короче, кечөөнү дагы иштеген бир аз, анан жүрүп чыгам да. Ошондой, Кудай буйруса, жумушту баштадык. Кече күнү мына бир эле заказ кылгам. 184 сом деп турат. Ошону учитывать этип коебуз күндүн аягында эсептеп атканда. Ошондой, кантип иштейбиз? Баягы эле мой район 1% менен кылып иштейбиз. Достор, комфорт менен берип атат. Шаар жакка чыгып алалычы. Кронштадтский 9/2-ден бульвар Молодая гвардия 72 дейт. 2 километр 900 метр 11 минутта көрсөтүп атат.
Кеттік плюс 120 менен сразу эле немени комфорт өчүрүп салалы. Достор, биринчи заказ 265 сом. 11 нече минут. Так. Заказ алдым комфорт плюстан. 5 налево. 35/1 дейт Новотелге. Плюс 200 менен. Акырыныраак сүйлөчү. Достор, 20 минутта 360 сом жалга келдим, 84 дом. Жал 84 ооба. Азыр жерден заказ алдым дагы бир. Так. Национальный центр кардиологияга барат экен. Жал 23 11 үйдөн алдым. Кеттик. Плюс 70 менен. Жаңы элеки бул жалга алып келген клиентти болсо 130 менен алгам. Жана 200 менен алып Новотелге барган клиенттикин азыр көрсөтөйүнбү? Новотелге плюс 200 менен алдым эле, жок бул эмес. Так, болду. Жок отуруп азыр. На, Бибисара 5 налево. Так, 382 сом болду мына. 382 сом болду. Короче, комиссиясы менен өзүмө 296 сом калыптыр. Мындай жака келип калдым. Так, достор, ким жакшы таксопарк издеп атса, же бир кандайдыр бир себеп менен өзүңөрдүн таксопаркыңар жакпай жаткан болсо, анда силерге Line деген таксопаркты сунуштайм. Ошол Line деген таксопаркта мен өзүм дагы иштеп атам. Комиссиясы 2%, только заказдарга, бонустардан комиссия чечпейт. Андан тышкары скрытый комиссияларды алып бербейт. 24-кө 7 техподдержкасы бар. 24-кө 7 акча салсаңар да жана чыгарсаңар дагы без комиссия. Любой банкка, Оденгиби, М-банкпы, Оптимабы, Бакайбы, любой банкка без комиссия акчаңарды чыгарып алсаңар болот. Искендерден келдик десеңер, силердин балансыңарга 500 сом салып берет. Ар бир 3 айдын ичинде бирден машина ойнотулуп атат. Бир дагы таксопаркта андай болгон эмес, и боло элек дагы да. Ошон үчүн Line деген таксопаркка катталып, мен менен чогуу көп заказдарды кылып, ошондой приздерди, главный приз машина, андан тышкары дагы телевизор, бытовой техника, ошондой андан тышкары акчалай да сыйлыктар болот. Ошон үчүн мен менен чогуу Line деген таксопаркка катталып, көп заказдарды кылып, ошондой ийгиликтерге жетишиңиздер. Достор, почти 23 минута 510 сом. Келип калдым Бишкек паркка. Заказ будет оплачен. Достор, 10 минута 290 сом, 300 сом берип округлите деп койду го. 500 сом берип 200 сом бер дейт значит, округлите деп. Немеге келип калдым? Курман Жандатка 47 дегенге. Так, саат болсо 11ден 4 мүнөт өттү. Кудай буйрса иштеп жүрөбүз. Кеттик дальше. Здравствуйте. Так, 6-й микрорайон, 28-й дом, да? Правильно? Зачем надо? Все хорошо. Так, достор, анан дагы бир тема. Ким канча чаевый алып көрдү эле?
30 октябрь күнү 1 километр 2 километр эле болгон жерге бир кыз түшүп мага 190 бир нече сом болду эле да, 198 беле эсимде жок да, но видеосун коюп коем. 3000 сом берди да, ошондо примерно 2800 сом чайга берди да. Менде мисалы үчүн Кыргызстанда биринчи жолу ошондой болду. Силер канча чаевый алып көрдүңөр? Комментарийга жаза кетиңиздер. Негизи ооба Москвада, Питерде, андай чоң шаарларда бир 5000, 10000, 20000 деле алган чаевыйлар бар болуш керек. Но именно Бишкекте мен биринчи жолу ошондой чаевый алып көрдүм да. Ага чейин алгам, ооба, бир 1000 сомдон тегерегинде чаевый алгам да, ага чейин. Но 2800, ошондо 100 бир нече сом болду эле. 3000 сом которгондо мен өзүм шок болуп калдым да. Азыр мына видеосун коюп коем. Так, достор, бүгүн 30 октябрь, эртеменки саат 5-тен 7 мүнөт өттү. Немеден Сухабатарда Бонадан Ала Токонбаева 27ге бирөөнү алып келдим. Так, азыр айтам 191 сом болду мына. 191 сом болду эле. Эжеке канча сом которду айтайынбы? Шок болосуңар. 3000 сом. Туура эмес которуп койду дейин десем, what? 3000 сом котордум депишти. Мои самые жирные чаевые. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Лагбинен келе 5 дейт, Туура. Кеттик. Достор, 10 минута 292 сом иштеп жүрөбүз. Так, лагбинен келе 5ке келдим. Азия бар го ошол жака. Достор, промежуточный результат кылып берейинби? Саат мына 1-ден 25 мүнөт өттү. Жанагы эле жерде турам. 12ге чейин 18 заказ кылып турмун. 4718 бул немен Яндекстин комиссиясынан тышкары да. Ошондо 18 заказдан 1 заказ ага чейинки күндүкү 17 заказ кылып турмун да. 12ден кийин болсо канча заказ кылдым? 12ден 4 заказ, 1,5 болду. 968 сом болуп тур. 4 заказ. Следующий заказ күтүп атам. Чок, пока. Здравствуйте. Пивницу и заказ. Да. Оплата картой дейт. Анкара 3А дроп 3 дейт. Мен Алматинканын эле кесилишинен кичине арыраак экен. Азия Моторстун бет маңдай экен да, мындай айтканда. Кеттик. Можно местоположение поменять? В смысле местоположение? То есть конечный адрес? Да. Да, можете. Да, можно поменять. Вы заказывали, да? Нет, не я заказывала. Я не знаю, кто заказывал. Мы өзүм таппайтын да, мы поменяем. Нет, конечно. Давайте поменяем. Нет. И у меня по карте стоит. По карте вам никто не сядет. Сядет. Я ошиблась. Что случилось? Ваше такси хотела увезти. Он говорит, можем адрес поменять и поехать типа. Я говорю, конечно можем, если вы заказывали. Она говорит, нет, я не могу свое такси найти, говорит. Я говорю, нет, у меня оплата картой стоит, говорю. Достор, аэропортқа келдім. 33, почти 34 минутта. 1271 сомго. Бир орус алып келдім. Турист. Так, бияка турбайбыз. Сразу эле кетебиз. Аэропорттун тегерек чети момундай ремонт болуп аткан кесепетинен. Бияка турбайбыз, сразу кетебиз. Бишкекте кандай смог болот экенин көргүңөр келип атабы мына момундай. Карагылачы. Страшный смог. Ёлки, башым ооруйт. О, туман эмес. Смог көрүңөр, капкара болуп атат. Бишкекте ушундай страшный смог. Уже эле мына ноябрдын 8-и кыш башталып эле күздүн аягында эле ушундай болот. Кышында эмне болобуз? Өлө токшойбуз. Ошондой. Карагылачы. Бул аэропорт деген мисалы үчүн неменин
кичине четирек жагында да шаардынчы ошондой болсо деле ушул жак деле ушундай болот да. Ой, елки. Кеттик. Достор, келе атсам заказ берип калды. Ак жолдон. Поселок Ак жол. Мына. Пост жайы да. Бывший. Ошол жерден примерно берип калды шаарга. Достор, 17 минута 14 минут көрсөтүп аткан 388 сом болду эле. Клиент 500 сом берип рахмат дейт. Орус экен. Сдача керек жок дейт. Ошондо 112 сом чай болуп кетти. Так, шаардын ортосуна келип калдык. Коэффициент күйүп атат. Стакан менен болбойт. Я. Стакан менен болбойт. Как бы? Никак. Стаканыңызды здесь кырачы тапсаңыз. Болбойт. Ал төгүлөт да. Болду? Прикольно хотя бы, Стеклянный стакан көтөрүп чыгып тур. Пластмасс болсо да бөжөн. Эч качан стакан менен отургузбай жүргүлө. Стакан менен отургуздун дегичек деле төгөт. Арактын жыты вообще кетпейт. Так что ошондой. Кечке болду алды. Баржамыңызды унутуп калбаңыз, Ровно 12 минут Нокско келдим. Пивницадан 420 сом. Спасибо за поездку. Так, заказ алдым. Оплачен наличными. Пожалуйста, Ну, убедитесь, что вы не оставили солист. в автомобиле свои Да, вещи. короче. Для улучшения качества обслуживания поставьте... Могул заказды плюс 160 менен алдым. Каяка десеңер, Крымская деппи, ушундай деп берди. Крымская улица 63 дейт. Ошол жака берди. Мен биринчи отурайын, а? Неме, 4 эле киши, 5 киши албайм мен. Доплата алып койсоңуз белки? Жок. Экинчи машинали заказ берсеңер, доплата кылгандан көрөкчү. Я. Свободныйраак кетесиңер. Аке, Толы өтүп доплата болгондон көрө. Жö, түшүнүп атам. Ошону айтып атпайм. Андан көрөкчү экинчи эле такси заказ бергиле, кенен кетесиңер. Ошо эле бир кет болчу. Biraz эле убакыт болсун. Эми түрк адам экен бирөөс кысылып басып отуруп го. Аке. Аке. Менин амортизаторум бар го, бир үчтүгүч 7000 сом турат. Ошону доплачивать этесиңер. Били кандай? Баке, эме. Жö, түшүндүрүп эле атпайм. Жакшынакай эле. Өзүм ушу корейский машиналар менен иштейм баке, негизичи. Бересиңби? Жок, мен сизге берем эмес. Эме. Анан. Мен жака жетсем баке. Жол түптүс баке. Просто сураныч сизден. Жö, мен вообще 5 киши деметпейм, чын. 5 киши вообще ташпайм. Всё, хорошо. Экинчи машина заказ бергиле, андан көрөчү тынч эле кетип каласыңар. Заказ отменен. Биздин кыргыздар ушинтип неме кылбайт. Эмне? Экинчи такси заказ бергенден кийин жаман көрөт. 5 болуп эле кызылып кетип беришет. А мен 5 киши ташыбайм. Так, достор, 352 сом болду. 390, 400 сом тукка турушту. Саламатчылык. Аларча дейт, торговчу.
Так, достор, иштеп жүрөбүз. Мына мен жанында Ислам деген үкөм. Ассалаумағалейкум туғандар, Искен байкен подписчиктери. Кандайсыңар, коллегалар? Момундай К7 айдайт, рестайлинг 2019 жылкы. Мунун деле бунуку расходу бир аз азыраак экен меникине карагандачы. Экөөбүздүн коробкабыз кичине бөлөгүрөөк окшойт да. Иштеп жүрөбүз, таң атып калды, саат 8 болуп калды, Кудай буйруса. Ошондой достор, лайктан баскыла, комментарий жазгыла. Анан колокольчик күйгүзүп койгула. Биз да Кудай буйруса блог баштасак деген ойдобуз. Кандай дейсиңер, баштай берели, Искен байке? Конечно. Совет сурап. Башташ керек да, башташ керек. Достор, 229 сом 14 минута. Чүй тоолок мунуга келип калдым. Ушул акыркы заказ болду окшойт. Так, достор, заказдарга келсек, мына 12ден кийин 20 заказ кылдым, 5071 сомго. 12ге чейин 18 заказ 4718ге. Бунун бирөөсү ага чейинки күндүк. Ошондо 17 заказ, биякта 20 заказ. В общем, 37 заказ кылып турмун. Так, достор, ошентип Кудайга шүгүр аман эсен үйгө келип алдым. Заказдарды көрсөттүм. В общем, 37 заказ кылып турмун. Пробег 290 километр жүрүп турмун. Болгон информациянын баарын видеонун аягында жазып коем. До конца көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Лайктан басып, комментарий жазып, каналга каттала кетиңиздер. Мындан кийин Кудай буйруса жакшы видеолор чыгып турат.